Assalamu алейкум, урматтуу жакшылар. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда Оштон Уркия Салиева 10/2 Эмоком курулуш компаниясы тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөрдүн 7-кабатынан сатыла турган жалпы аянты 75 метр квадрат чапчыса сатыла турган баасы $75.000 камтыган ушул элиталык 2 бөлмөлүү ремонту жаңы кирип эле жашай турган шарттагы ушул батирдин тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Эгерде кимдир бирөө ушундай батир издеп жаткандар болсо, анда сиздер издегениңиздер бизден табылды. Видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар, биз сиздерге толук обзорду кылып берели. Кандай дейсиздер? Жүрүңүздөр, даректерин биринчи айталы, андан кийин акырын обзорду баштайлы. Жанагы сатыла турган батирге келүү жолдорун айтып өтөйүн. Учурда мен Уркия Салиева көчөсүнүн боюнда турам. Эгерде сиздер Кудайберди авто запчас базары тараптан келе турган болсоңуздар, 200 метр жүргөндөн кийин жолдун оң тарабында мына ушул Эмоком курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйгө көзүңүздөр түшөт. Андан түз подъезден жогору чыгып бара бересиздер, буюрса 7-кабаттан жолугушабыз. Мына ушинтип биз 7-кабатка дагы көтөрүлүп чыгып келип калдык. Сиздер лифттен чыгарыңыздар менен оң тарапка буруласыздар. Түз келе турган болсоңуздар, буюрса дагы бир бурулуш келет. Сиздер дагы оң тарапка буруласыздар. Көрдүңүздөрбү, кире бериш жайлары, коридорлору негизинен кенен экен. Бул жакта болсо 48-чи батир сатылат. Азыр бул жакка киребиз. Ага чейин сиздерге дагы бир нерсени көрсөтүп өтөйүн. Ушул батирге тиешелүү дагы бир мындайча айтканда кладовкасы бар. Болжол менен бир 3-4 метр квадраттын айланасында. Бул жерге эми идишак бир керектүү буюм-тайымыңыздарды сактап койсоңуздар болот. Кана, бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу батир сиздерге насип кылган болсун. Кана, мына кире бериш жайы кенендиги кенен, кошумча мына ушундай сонун кылып өзүнө ылайыкташтырылып, эмеректерди дагы жайгаштырып коюптур. Wi-Fi бар, домофон бар, электромонтаждары евромонтаж, потолокко көз чаптыра турган болсок, натыйжный потолок менен сонун болуп кооздолгон. Обойлору моющий обойлор, кыскасын айтканда, кирип эле жашай бересиздер. Үй ээлери идиш-аяк кийим-кечеси менен гана чыгып кетет, бүт бардыгы калат достор. Андан келе бериңиздер, биз эми оң тараптан баштайлы. Киргенде бул жакта болсо мына жуунучу ваннасы жайгашкан. Аурасы таза, адамды өзүнө тартып турган бул батир сиздерге насип кылган болсун. Чындыгында таза тыккан сонун батир экен. Күзгү раковиналары менен бул жагында стиральный машинасы каралган, аристону бар. Андан кийин сиздер бул тарапка келе турган болсоңуздар, кенен ашканасы. Ашкана эмеректери дагы Г формасында кызыл, кара жана ак түстө болуп сонун жасалган газ плитасы, вытяжкасы бар. Бул жакта болсо идиш-аяк жуучу раковинасы, напор жакшы. Анан жылуулук кышында эми укмуш дейт. Жеңил кийим менен буюрса кыштан чыгасыздар. Мына ушул муздаткыч дагы буюрса калат. Бул жагы кенен экен. Балконду негизи жайып жибериптир, мына ортолугуну тоспоптур. Балкону жок болсо кенен көрүнөт экен. Кандай дейсиздер? Бул жакта болсо жанагы черный ход деп коет, жанагындай кооптуу бир кырдаал жаралса, ушул жерден люктан нары бери чыгып куткаруучулар куткарат. Андайдын бетин ары кылсын. Темир решеткалары менен камтылган. Бул атайын ушу жаш балдар үчүн, ушул жердеги жашоочуларга коопсуздук үчүн. Бүт терезелери пластиктен, айланасын көрө турган болсоңуздар, жүрүңүздөр. Бул жакта мына Барпы мектеби жайгашкан. Барпы мектеби, областной детский больницасы жайгашкан, медик, мектеп, бала бакча, бүт бардыгы бар да. Анан тетиги жерде Иран менен ушу Кыргызстандын ортолугунда спортзал, спорт комплекс курган. Анын аркы тарабында Дөлөт деген банясы бар. Эми туугандар, көрдүңүздөр, потолоктор бардыгы эле натыйжный потолок болгон, софиттер жанып турат, лампалар өз кызматында, буюрса кухнянын жанында зал, конок бөлмөсү. Буюрса бул дагы кенен экен. Канча бир 20-30 коногуңуздар келсе, ушул жерден тосуп узатсаңыздар болот. Асма шам өзүнчө бир тайлык экен, караңыздар. Корроздой мына натыйжный потолок, бул жагы моющий обойлор, мына ошо телевизордон бери бүт бардыгы калат. Айтор мына ушундай, агайын туугандар. Баса, бул бурчка кече жакын деле буюрса контейнер сатып алып келип койгон экен, ал сиздерге буйрусун. Буюрса жазында салкындыкты, кышында жылуулукту тартуулаган контейнер дагы өзүңүздөрдүн кызматыңыздарда. Андан кийин жүрүңүздөр, бул жакта болсо мына даарат алганга ыңгайлуу даараткана мына ушул жерде жайгашкан, тазалыгы таза, тыккан сонун экен. Мына даарат алганга дагы бүт бардык шарттар каралыптыр. Муну жаап коюптур, түшүнүктүү, сонун. Эшиктери болсо мына ушундай хай-тек стилиндеги эшиктерди орнотуптур. Эми акыркы бөлмөнү көрсөтө турган болсок, бул жагы ата-энелер уктоочу бөлмө. Көрдүңүздөрбү, жетишкендиктерди, буюм-тайым, белектерди мына ушул жерге жайнатып, сонун кылып тизип койсоңуздар болот. Бул жака телевизорду дагы орнотсоңуздар болот. Телевизор орнотконго келе бериңиз мындай.
биздин оператор мына көрсөтөлү. Телевизор орнотконго дагы кармагычтары бар экен. Бул жерден сулууланып, таранып, каранып, анан жашылыктарга, тояштарга бара бересиздер. Бул жагы эми занавеска тартылган, занавескалардын бүт бардыгы калат. Мына бул эми жанагы кире бериш тарапты карап турат достор. Ортолугунда буюрса мына ушундай терезе камтылган. Асты ламинаттар болгон. Потолокторду айттык. Электромонтаждары бар, Wi-Fi бар. Автотоктотмо жайлары ылдый да бар. Каалагандар үчүн сатылат, каалагандар үчүн ошо сыртта дагы бар. Очок жанагындай ушул көп кабаттуу үйдө кандай жакшылыктар боло турган болсо, кызмат кыла турган ашканасы жана үй чочок бүт бардыгы бар. Анан эми сиздерге эмнени айткым келип атат? Жана бир кагазым бар эле, ошол кагаздан бүт бардык жанагы метр квадраттарын айтып өтөйүн да. Негизи метр квадраты $1000 чапчып калат экен, бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Мына өзүңүздөр дагы бир көрүп коюңуздар. Проектиси ушундай экен. Перехожкасы кире бериш жайы 16,20, спальни 11, кухнясы 15,5, конок бөлмөсү 22ге жакын, 22 метр квадратка жакын, балкону 3, ваннасы 4,80, 5 метр квадратка жакын, санузел 3, анан жалпы 75,20 метр квадратты чапчыды. Мечит мектеп бала бакчаларга жакын. Мындан бир 5 мүнөт нары жүрө турган болсоңуздар, Касымбеков көчөсүнө чыгасыздар дагы. Өзгөн, Жалалабад, Алай, Кара Суу, бул жагы автовокзал бүт бардыгына аэропорт тарапка кете турган шаардын булуң бурчуна кетүүчү маршруткага чыксаңыздар болот. Бул жагында болсо чыксаңыздар эле Салиева көчөсү маршрутка каттайт. Салиевадан бир аз жогору чыксаңыздар, жанагы Талайбек Сарбашев мэр болуп турган учурда салынган жакшы бир парк бар достор. Салганга дагы жакшы. Бүт бардык шарттары каралган. Эмаком десе жүрүңүздөр уй деп чочуп алыңыздар. Эмакомдун биринчилерден болуп салган үйү, документтери так, сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Бул жерде 90-95% эл көчүп келип кадимгидей жашап атат достор. Анан Эмаком деселе башкача ойлоп албаңыздар. Мына, сиздерге насип кылган болсун, мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. $75,000 бааланган 75 метр квадратты чапчыган ушул 2 бөлмөлүү элиталык батир сиздерге насип кылган болсун. Эмаком курулуш компаниясы курган Манас Ата кичи районунда жайгашкан, Салиева 10/2 дарегинде жайгашкан. Келе бересиздер, 48-батир өз ээсин күтүүдө.